Бул жерге 2017 көчүп келдим. Кызым менен. Кызым менен 2 неберем менен турам. Ошо 2016-жылы мартта алгам ушул үйдө жерди. 67 жаштагы Сейилбүбү Чынтемирова бүгүн да сот аткаруучулар чакырган дарекке барган жок. Анткени Сокулук райондук соту жашап турган үйү бузулсун деген чечим чыгарып, аны облустук жана жогорку сот күчүндө калтырган. Чынтемирова ошондон бери сот аткаруучулардан качып жүрөт. Өлүм бар да Россияда. Ошо өзү эле жалгыз эле тентеңдеп келет. Бирок ал балам айткан эмесмин, жерим деп атат депчи. Аякта тигинтип үйдү мынтейин деп жүрсөм, кандай сырсына кылбайын деп эле. Чынтемированын колунда жерди сатып алып жаткандагы ишеним каттан башка бир дагы документ жок. Ак Ордодо бир жер тилкенин 2-3 адамга сатылып кеткен учуру абдан көп. Ким биринчи үй салса, ошол жашайт. Ушул доверенностьтун негизинде мен 4-мартта госрегистрге баргам. Бул мамлекеттик. Ошол жерге барганда ушунун жери бар бекен, чын эле жок бекен деп билейин деп барып, ана мону чыгарганда ошо бизге берген могу жердин коду деп коет экен, молеки код, идентификационный код. Мо аягы 1491 деп. 91 деп. Бул ушунун немеси, ал госрегистр мына уш жерден экөө туура келген үчүн мен ушул жерге тиги тамсалып калгам да, бул Осмоналиеванын жери экен депчи. Соттун чечиминде болсо Сейилбүбү Чынтемированын үйү турган жер 2019-жылы Тамара Молдобаевага сатылып кеткени жазылып турат. Жердин ээси соттун чечиминин аткарылышын талап кылып, болбосо $10,000 сурап жатыптыр. Милиция келеби, ким келет, эш тарсылдаса эле жүрөк жок, ишенесиңби? Дагы кимиси келди, үйү сүзүп кетет деп ушундай сасына кылып отурабыз. Эми алты бере турган $10,000 жок. $10,000 жок, 2.000 сом пособие менен жашайм. Индивидуалдын 2-нчи группа дагы. Кызым деле мындай дагы бир неберем бар, мектепте окуйт. Ал деле мындай барып иштеп кайта келет. Мен $10,000 болсо билбейм кандай. Аны түшкө деле кирбеген акча да мен үчүнчү, туурабы? Соттун чечими боюнча Айкөл Манас көчөсүндөгү 7 үй бузулушу керек. Бир жума мурун аны аткарууга оор техника келип, жашоочулардын каршылыгынан улам кетип калган. 7 үйдүн тургундары соттун чечимин аткарбай турганын айтып жатышат. Анткени биринин дагы бара турган жери жок. Өзүңөр бузгула детем, айланып кетейин, өзүңдөр өлүп кетчи, ыйлап сыктап, нан жебей, чай ичпей, эптеп кара суу менен кантип чыгабыз биз? Өзүбүз темболо менен көрдүңөрбү? Өзүңөр бузгула деген неме чыгарган, Сокулуктун сотучу. Ошону эле областной сот чыгарып таштады, жогорку сот чыгарып таштады. Өзүңөр бузгула дегенчи. Өзүбүз бузбайбыз. Ошол үйдүн алдында калабыз. Үй жок, кайда барабыз? Мен 3 неберем бар. Аны мен кайда барам? Башка үйүм болсо, орустар айткан подавись деп таштап коюп кетип калмакмын. Ушунчалык тажатты биздичи. Биринчи кызыл китебиңерди, тех паспортуңарды, анан баардык сос объектиңердин баарын чечели. Президент Садыр Жапаров 22-ноябрда Ак Ордо 3 жаңы конушуна келип, кызыл китеп 2022-жылдын апрель айына чейин берилерин, Кыргызстанда документи жок үй болбошу керектигин айткан. Азыр ар бир облустта атайын комиссиялар иштеп жатат. Министрлер кабинетинин маалыматына караганда Кыргызстан боюнча 17.000 гектардай жер трансформацияланып, 60.000ден ашык үй бүлөнүн социалдык көйгөйлөрү чечиле турганы айтылууда. Азыр үйгө документ алуунун жол жобосу даярдалып жатат. Эч кандай мындай коррупцияга барбаш керек. Негизи жөн эле өздөрүнүн жашап аткан территориалдык органдарда ошол жерде айыл өкмөтү болсо, айыл өкмөтүнө барып кайрылыш керек. Азыр ар бир айыл өкмөтү бул маалыматты билет. Кайсы жерде, кайсы контурда, кайсы айылда салынган үйлөр бар, мыйзамсыз салынган үйлөр бар. Аны айыл өкмөттөрү дагы билет, айыл башчылары дагы билет. Айнура Кенжебаеванын айтымында азыр дагы бир мыйзам долбоору даярдалып жатат. Ага ылайык документи жок үйдө ким жашап турса, кызыл китеп ошого берилет. Кыргыз өкмөтү ушундай жол менен жаңы конуштардагы талаштуу маселени азайтууну көздөйт. Бирок сотто талаш жүрүп жаткан жер тилкелерине документ берилбейт. Жер мафиясы аябай күчтүү иштеген, азыр дагы күчтөнүп баратат. Ошондуктан мындай фактылар болсо, алар ошол жергиликтүү РОДогабы, же ГКМгабы, же прокуратурага сразу кайрылыш керек. Себеби алардын өздөрүнүн тил каты бар да, алар сатып алды деген.
өздөрүнүн тил катында ошо жерден колдонуш керек. Же болбосо азыр ошол салынып калган жерлердин коңшулары бар, алар дагы тастыкташ керек. Бирок эч качан ошол баягы жерди алам, сатам, анан бер деген кишилерди ачык айкын эле коркпой ошону милицияга кайрылыш керек алар. Кыргыз өкмөтүнүн маалыматына караганда Бишкек шаарында 6382 үйдүн документи жок. 2022 жылдын 1-апрелине чейин 4345 үйгө кызыл китеп берилет. Ал эми санитардык зонага салынган 2037 турак жай азырынча мыйзамдаштырылбайт. Мисалы, Алтын Казык жаңы конушундагы 942 үйгө, Ак Босогодогу 272 үйгө, Дордой 2 конушунан 399 турак жайга документ берилбейт. Бул тизмеде Келечек, Ак Тилек жана Ак Ордо сыяктуу жаңы конуштагы үйлөр дагы бар. Ошол эле учурда кызыл китеп берилери менен жаңы конуштун көйгөйлөрү толук чечилет деп айтууга такыр болбойт. 10 миңдеген үй бүлөнүн социалдык маселелери ачык бойдон калууда. Бийиктиги 3 метрге жеткен цемент дубал Кут жаңы конушун бир гана аэропортко алып барган жолдон эмес, мамлекеттен да бөлүп турган сыяктуу. Дубалдын артында 4000ге жакын жарандын жашоосу өзүнчө өтүп жатат. Ооруп калсаң тез жардам, кырсык болсо милиция келбейт. Кут өкмөттүн өгөй баласына айланган жаңы конуштардын бири. Силер бияка төккөнгө болбойт. Барып төгөт азыр. Мен азыр эки тоннуга чалам, номер жөнөтөм, алар разбирать этет. Каяктан келет ол? Кут жаңы конушунун тургундары канализация дааратканадан чыккан саркынды сууларды алып келе жаткан машинени өткөрбөй жатышат. Анткени Манас айылы менен аэропорттон чыккан булганы сууларды тазалаган жай ушул жерде жайгашкан. Жайында азыр тоңоп неме болуп турат. Жайында полный чыгат мана Манас жерлер. Мана Манас жерлер бүт ушундай жаман суулар чыгат мана. Мунун сасыйт, жүдө неприятный. Ошол неме сууда, канализацияда бул. Канализациянын суу кандай жакшы болбойт да. Ошол эл жашайт мана, жаш балдар жүрөт, бүт мана мал кайтарышат, балдар неме кылат, мана ушундай кылып шуякты чыгарышат. Маматкерим Иманбердиев Кут жаңы конушуна 2015-жылы Баткенден көчүп келген. Анын бул аймактан жер сатып алышына бир эле нерсе түрткү болгон. Башка конуштарга салыштырмалуу Кутта жер тилкеге тиешелүү документтер бар. Үйдү бакса менен курупсуз. Баксадан курдук мана. Бул эми бышык болот да бакса, э? Бышыгыраак неме болот. Экономичный да, бул немелер кымбат. Мана шу территория. Кандайсыз? Бул кемпер мана. Канчадан чыгат экен, канча метрден? 32 метрден чыккан шунан. Таза суу? Таза суу деп чыгарган. Таза эмес. Азылай чыгабы биринчиси? Биринчи лай чыгат. Көтөр. Суланган көтөр. Кана бисмиллахиррахманиррахим. Эми ичип атабыз шуну, таза эмес. Фильтр коюшуп атат элдер, биз койгонубуз жок. Качпыз бар. Анан ошол биринчи чыгарганда неме чыгат? Лай чыгат. Анан кичине иштеп, мотор иштеп бүткөндөн кийин кичине тыныйт, тынгандан кийин алып ичебиз. Куттагы жер тилкелерге документ эч ак эле берилгени менен эч нерсе өзгөргөн эмес. Жаңы конуштун тургундары өзлөрү суу чыгарып, электр зымдарын чуап жана жолдорго шагыл төгүп алышты. Болбосо кызыл китепте Бишкек шаары 1-май району деп жазылып турат. Жок, документ мана турат. Документибиз бар. Документибиз болгон менен да мана статус жок. Статусу жок, манандай шаар деген статус жок. Же мектеп жок. Мана неберем барат, Манаска барат. Мектепке. Саарлап ушу лай мана суукта мана документ берип бар жокту кылгандан кийин неге бизди карабайт дейм да, бизде Кыргызстандын гражданыбыз, ана Кыргызстанда жашайбыз. Өкмөт мана шулар сатты, мана неме берди кызыл китеп, мана жолдорду, мектепти, ошолорду куруп коюш керек да. Бунда да мана эл жашайт, мана жаш балдар. Жергиликтүү тургундар соңку 10 жылдан бери жаңы конуштун статусун ачыктап берүүнү талап кылып келишет. Ал үчүн митинг уюштуруп, аэропорт жолунда тосушкан. Азырынча жыйынтык жок.
Көп эле жалгыз бой энелер, анан күйөөлөрү мигрант болуп Россиялап жүргөндөрү да бияктачы. Анан эми аялдар бош отурбай балдарыбызга чай чам элек чыксын деп монтип иштейин десе эле бизде свет жок. Свет маселеси өтө кыйын. 31 жаштагы Рахима кайрымдуу жарандардын көмөгү менен Кут жаңы конушуна үй салып, анда 3 баласы менен жашап келген. Былтыр кышында ДЦП болуп төрөлгөн баласы каза болуп калды. Жалгыз бой эне каргашалуу күнү тез жардам келбей койгонун, ооруканага кечигип барганын айтып жатат. Мүмкүнчүлүгү чектелген балам бар болчу. Былтыр ушул убакта балам температурасы көтөрүлүп, свет уламы өчө бергендиктен мен балама убагында тез жардам көрсөтө албай калдым. Мен өкүнгөнүм ошол да. Мен эгер балама убагында тез жардам көрсөтүлсө, балким мен бир алладан балким аман калат деген менде бир өкүнүчтөр бар. Анткени тез жардам бул жакка келбейт. Бизге келбейт такыр. Анткени биздин район даже чыкпайт экен шаарданчы. Биз жашаган жер. Рахиманын үйүнө өткөндө ууру кирди. Ал үйдүн бир бөлмөсүн аңтарып, сумкадагы акчаны алып кетиптир. Кыш келип күндүн кыскарышы менен жаңы конушта ууру көбөйөт. Менин коркконум милиция келбейт экен бул жакка статус албагандыктан. Во-первых, во-вторых, экинчиден бул жерде мисалы акча эле келип, акча эле алып, анын максаты акча эле болуптур да. Эгер башка нерсе болсочу максатым. Мына азыр үйдө жүргөн балам азыр мектепке барбай атат. Ошо ууруну чыгып баратканын көрүп калгандыктан балам заикать этип сүйлөбөйт. 2 күн мен аны больницага алып бардым. Мен эми дагы канчага нормаль сүйлөтүш үчүн аны логопедке ташышым керек. Жолдун алыстыгы бул. Кут жаңы конушунда 400гө жакын түтүн болсо, анын жарымында кызыл китеп бар. Калганы Айыл чарба багытындагы жер тилкелерге салынган үйлөр. Анын ээлери алданып калганын айтып келишет. Жерди сатып алгандан кийин эле ушул үйдү салдык. Шаарда турчубуз, шаарда. Сатайын деп ойлодуңузбу? Жаспысыз буяка. Үйдү сатып жүргөн шаарга эле кетип калалы дедик. Салым экөөбүздөн. Балдар да шаарда турушат. Шарипа Казманбетова жаңы конушка Бишкектин ысыгынан көп кабаттуу үйдүн жашоосунан качып келген. Бул үйдө абышкасы экөө жашайт. Эгерде жашап турган үйүнүн документтери бүтсө, анда дароо сатыкка чыгарат. Анткени абышкасынын бөйрөгүн тартчалып, ал маалы менен медициналык жардам алып туруш керек. Муну айылдын башында бир подружкабыз жашачу эле менен тең. Байкуш давлениеси көтөрүлүп, скорыйду чакырып атып, түнү менен общий чакырып атып келтире албай койдук. Шлагбаумга жеткенде каза болду. Даже мына байкуш жаңы жаштарга болсо төрөсө метрик ала алышпайт. Роддом кабыл албайт. Чоңоюп бойго жеткен балдарына паспорт ала алышпайт. Бизге ошол саткан киши азыр качып келбей жүрөт, бирок живой жүрөт. Ошол кишинин үстүнө 99 жолу арыз жазып дагы акимине да бардык, тетиги ген прокурорго да жазып таштадык, роодуларга таштадык. Деги эле ошо саткан киши дайраңдап эле жүрөт, кармаган жок ошону. Казманбетова Кут жаңы конушунун көйгөйлөрүнөн көчүп кетип кутуларын жакшы түшүндү. Анткени соңку 5 жылдан бери айылдагы бир дагы маселени мамлекет чечип берген жок. Болгону Куттун сыртын цемент дубал менен тосуп коюшту. Келген клиенттерди кайра өзүм кетирип атам, кой айланайын, документ жок. Документсиз атаң энең жок болот. Убара болбо. Өз ошо сатылат дегенде өчүрүп койбой эле турабыз, эми документ түшсө сатылып кетеби деп. Аны свет болсо 200-300 үйгө бир трансформатор. Саат 7ден кийин өчөт. 12ге дери свет аттыны көрбөйсүн. Аны тим эле килтейген охранниктердин фонаригинен коюп алганбыз барыбыз. Тек паспорты Бишкек, город Бишкек, Первомайский район, Новопавловский, айыл 100га, участок номери 1597. Жаңы конуштагы активисттердин бири Сынчыбек Бугубаев 22 ноябрда президент Садыр Жапаровдун Ак Ордодогу жолугушуусуна катышып келген. Ошондон бери Куттагы үйлөрдү тизмектеп, документтери бар жана жок жер тилкелерди каттоого алып жатат. Силер Кутта окуйсуңар, пригородно окуйсуңар, өзүңөр мектеп салдырып алгы деп түткөнчөк болбой, өзүбүзгө ФАП курулуп, Бишкекке, Первомайскийге же Республиканскийге жүгүрбөй, өзүбүзгө ФАП куруп алып, өзүбүздө ушул жерден бир жакшынакай мамлекетибиз карап койсо, бул эң жакшы нерсе болгондот да. Просто бизге чын-чынына келгенде мамлекет жактан эч нерсе болбойт. Биз когда налог төлөгөндө списоктон чыгабыз дагы, а когда мындай статус берилип, школага келгенде биз статустан жок, биз картада жок болуп кала беребиз. Постоянно бул ушундай нерсе. Кыштын келиши менен электр жарыгы Куттагы негизги көйгөйгө айланат. Анткени бир трансформаторго жарандардын көбү туташып, жарык байма-бай өчүп турат. Кечтин кириши менен жарык берген эле болбосо, мындагы электр энергиясына тамак бышырып,
же чай кайнатууга болбойт. Бул жердеги проблема бардыгы эле көбүнчөсү энеге байланыштуу болот экен. Суу маселеси, мектеп маселеси, свет маселеси, поликлиника мисалы бардыгы ушу энелер алып барат да ошол жактын баарыначы. Мына балалуу энелер түндө мен балама сүткө кипяток берип койгулачы деп чалып атышты энелерчи. Ошондо да светтер өчүп атты. Бизге анткени трансформатор частный болгондуктан бизде эч кандай энергосбыт эч кандай карашкан жок. Биз чалып аттык. Акимдерге чейин чалып аттык. Алар мына жибердик дейт, келет, карабайт. Экинчи привканы алгам, үчүнчүсүн алышым керек, барсам жакшы мамиле жасабайт. Куттан келдиңер деп четке кагышып, жолкунуп, кагынып силкинишет. Барсаң жакшы мамиле жок. Мамиле жок. Жакшына карашпайт баланы. Кагынып силкинип, куттан келип, четке кагып эткенден кийин бакын келбейт да. Анан балдар оорса өзүбүз эле врачпыз, өзүбүз врачпыз. Кут жаңы конушун тосуп турган дубал Бишкекте өтө турган Шанхай кызматташтык уюмунун саммитинин алдында 2013 жылы орнотулган. Ошол учурдагы бийлик келген коноктордун шарты жок саман үйлөргө толгон конушту көрүшүн каалашкан эмес. Семент дубал алыныш үчүн жаңы конуштагы жашоо өзгөрүш керек. Бийликтин кутка болгон салкын мамилеси соңку 10 жылдагыдай улана берсе, анда семент дубал жакын арада алынбайт. Дубал артындагы өпчап турмуш улана берет. Айбек Бийбосунов, Бектур Стамкулов, Азаттык, Бишкек.